Мен Бишкекте квартирада үй бүлөм менен жашайбыз. Кээде шарт жок болуп, бир жолу келинчегим менен гостиницага алып барып кошулгам. Анан бир-эки жолу Мончодо кошулганбыз. Сактанып жүргөнбүз, бирок боюнда болуп калыптыр. Таза эмес жерлерде шайтан жиндер аралашып кошулат дегенден кыжалат болуп алдырып салсам дегем. Боюмда 1 айлык болуп калган. Ушу таза эмес жерлерде шайтан жиндер аралашып кошулат дегенди билсең, эмне барасың андай жерлерге? Чында эмаз истигфар кылгыла, тооба кылгыла, бирок баланы боюнан алдырбагыла. Алла Таала ман иншалла никеңер эле ак болгон болсо, болду, баланы боюнан алдырбагыла, жакшы карагыла. Буну уже кайталабайын деп Алла Тааладан толук кечирим дуа кылып сурагыла. Салам алейкум ажеке, мен Ош Кара Судан сороом бар. Мен 2-чи группадагы инвалидмин. Күйөөм жок, үй жай жок. Атаман калган 35 сотук жерден 6 сотикине укугум барбы? Жеңем, акем каршы чыгып жатат. Жо, сиздин укугуңуз бар? Атадан калган мураска шарият алхамдулилля ар биринчи Кур'анда Алла Таала ар бир мураскордун үлүшүн пайгамбарыбызга бербестен өзү түздөн түз бөлүп берген. Аллаху акбар, мурастын үлүшүнчү. Мисалы зекеттен канча бериш керек, койдон, төөдөн, алтын, күмүштөн, аны пайгамбарыбыз айтып берген да. Чындасыздарбы? Намазда канча рекеттер болуш керек, бу пайгамбарыбыз чечмелеп берген. Кур'анда аны чечмелеп берген эмес. Кур'анда жалпы эле намаз окугула деген, рүкү сажда. Бирок канча рекет окуйбуз? Шам 3 рекетпи? Куптан канча? Ал жөнүндө Кур'анда жок. Пайгамбар чечмелеп. Бирок мураска кезек келгенде Алла Таала токтоп турду. Мурасты өзү бөлүштүп берген. Мурасты ким бөлүштүп берген? Баласына канча, кызына канча, атасына канча, апасына канча, аялы же күйөөсүнө канча, эгерде бала чакасы жок болсо бир туугандарына канча. Ошон үчүн сиздин тем более группада мына инвалид экенсиз, алар Кудайдан корксун. Агаңыз дагы, жеңеңиз да, жеңеңизге вообще жакындашуу мүмкүн эмес. Мураскачы. Агаңыз менен аны тең бөлүшөсүңөр карап. Ошол жерде эми канча бир туугансыңар мага караңгы да. Силердин азыр атаңар дедиңби? Атам dedi, ha? Atam deydi. Apаңар барбы жокпу? Буну да билбейм. Апаңар болсо, апаңар да үлүш алат. Буну ушундай карап туруп силер айтсаңар, ким калды? Ошого анын агылымга кайрылсаңар, агылымдар болсочу, агылымдар мынакей муфтият, казият, башка агылымдар. Алар болсо силерге неме кылып берет? Үлүштү бөлүп берет. Кийин толук байлыкты 100% кыласаңар дагы, ошонун канчосу кайсы бир тууганына кандай кетет, кызга, балага тең бөлүп берет. Проблема жок. Мирас илимин жандандыруу керек. Мурас илиминчи. Бул илимдин жарымы деген. Илимдин жарымы бул жөнөкөй эмес. Ошон үчүн туугандар, бул мурас илимин бирөөнүн акысын жебейли, бирөөгө акыбызды бербейли. Болду. Мураста канча үлүш. Сага өткөндөн кийин, андан кийин машаалла берсең бере бер, жана башка кыла бер. Бирок мурастай болуш керек. Буга зулумдук бүгүнкү күнү ушул адамдар эми күн сайын өлүп атпайбы? Адам келип атат күн сайын кетип атат. Ушундай болгондуктан адамга тиешелүү мүлктү шариятыбыз адилеттүү бардыгын үлүшүн бөлүп берип койгон. Жакындыгына карап, зарылчылыгына карап, кандай алат, кандай бөлөт. Багымнат намазынан кийин чоң даарат кылынып, анан истинжа кылса, кийин пешим намазына даарат алып жатканда истинжа кылыш керекпи же жокпу? Караңыздар да, намазда биринчи истинжа кылат. Истинжа дегени, эгерде ал улуу зара же кичи зарага барган болсо, макулбу? Ошол улуу зара, кичи зара чыккан жерди кургактап чууганды айтат. Биздеги истинжа эң жакшысы биринчи кесек, анан суу. Азыр эми кесек колдонбой калды, айыл-пайылдарда эле болбосо мурда болот эле. Азыр туалетный бумага деген бар. Ургатылат. Андан кийин суу менен. Мына. Мусулман дини тазалыктын дини, мусулман дини тазалыкка чакырган дин. Ошон үчүн мынаны истинжа деп коет ошону. Ошодон кийин анан даарат алынат. Эми даарат алдыңызбы? Уктап калса адам, же кусса, же бир жери канап кетсе, мейлиби, же жел чыгып кетсе, эгерде улуу зары кичи зарага барбаса, кайра ажатканага барып, аны жууганын кажети жок.
Кургактап жууган кажети жок. Түшүндүңүзбү? Бул только ошо улуу зара учурунда же кичүү зара учурунда. Улуу зара учурунда улуу зара чыккан жерди, кичүү зара чыккан учурда кичүү зара жер чыккан. Андай эмес, мисалы кичүү зара жөн эмесе зарасы чыкты, анан баардыгын жууй турган жок. Мына жакты да жакшынакай карап коюш керек. Өзгөчө мына сууктарда этияттаныш керек. Анан жөн уктап турду, ажатканага баргысы келбейт, ушул жерден эле кол таарат алып намаз окуй берет, болду. Кээ бирлер жел чыкса деле ойлойт экен да, тияка барып жууп келиш керек экен деп. Андай эмес. Шариятта шарым жок, улуу сөздө уят жок. Буну биз маселелерди билип алышыбыз керек, башкаларга да жеткирип айтып турушубуз керек. Хорошо? Да, энче.